Аборт жасап жатып баланын башын кесип салган кыргыз жаранына Москва шаарынын Замоскворецк райондук соту 52 жаштагы кыргызстандык калбөбөгө өкүм чыгарды. Калбөбө жашыруун аборт жасап жатып курсактагы ымыркайдын башын кесип салган. Московский комсомолец басылмасы жазгандай, калбөбө жогорку медициналык билими жок туруп жасалма түрдө кош бойлуулукту токтотууга аракет кылган. Айыптоочулардын маалыматына караганда жабырлануучу 3 баланын апасы. 2020-жылы апрель айында калбөбөгө кайрылган. Ал калбөбөнү интернеттеги акушер жана гинекология жаатындагы медициналык кызмат көрсөтүү боюнча кулактандыруу аркылуу тапкан. Жабырлануучу оор материалдык абалынан улам абортко барган. Калбөбө 30 000 рубльга жашыруун түрдө аборт жасоого макул болгон. Жабырлануучу Большая Полянка көчөсүндөгү кабинетке барган. Ал учурда курсагындагы ымыркай 19-20 жумалык болчу. Андан кийин азиат түз бөлүндөгү белгисиз адам өзүн врач-анестезиолог катары тааныштырып, анестезия уколун сайган. Бейтаптын айтымында эс учуна келгенде курсак тарабы катуу ооруп жатканын сезген. ызы-чууга түшкөн калбөбө анестезиологго бейтаптын кан басымы төмөн экенин, эгерде медициналык тез жардам кызматын чакырбаса бейтап көз жумушу мүмкүн экенин айтып жаткан. Бирок дарыгер клиникага медициналык тез жардам кызматын чакырууга болбой турганын айткан. Бейтап бул арада кайрадан эс учун жоготуп, кайра көзүн ачканда кабинеттин полунда жаткан деп жазышты жалпыга маалымдоо каражаттары. Андан кийин айыпталуучу кимдир бирөөдөн бейтапты сыртка алып чыгууга жардам сураган. Бейтап таксиге түшкөндө кайрадан эс учун жоготуп, кийинчерээк башка бирөөнүн батиринде экенин, ал жака медициналык тез жардам кызматы чакырылганын түшүнгөн. Ал эми калбөбө тез жардам кызматкерлерине өзүн жабырлануучунун эжеси катары тааныштырып, боюнан түшүп калды деп айткан. Бейтапка ыкчам операция жасалып, хирург дарыгерлер түйүндүктүн башын алып чыгышкан. Белгилүү болгондой, айыпталуучу бойдон түшүрүү аракетин жасап жатканда бейтаптын маанилүү органы тешилип, андан улам кан аккан. Хирургдар бейтаптын өмүрүн сактап калышкан. Сотто калбөбө күнөөсүн мойнуна алып, өкүнүп жатканын айткан. Өзүнүн айтымында Кыргызстандагы медициналык институтту аяктаган. Ал эми Россияда гинеколог дарыгер катары бейтаптарды кабыл алып жүргөн. Бирок лицензиясы болгон эмес. Мурдада жеке клиникаларда иштеп бойдон түшүрүү иштерин жасап жүргөнүн айткан. Жыйынтыгында сот калбөбөнү 2 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратып, 2 жыл медициналык ишмердүүлүк менен алектенүүгө тыюу салды. Вот что надо понимать, что во всех случаях это детеныш. Это человек. Во всех случаях это человек. Как бы рано вы не сделали аборт. Да. Мы сейчас в нашу студию опустим вот такое плодное яйцо с ребенком внутри. И вот представьте, что вы делаете аборт. Неважно, женщина вы или врач. Вот вы извлекаете, и в конце... Бросайте. Что есть? Вот Вот так. это аборт.